Ministerstoga жаңы министр келди, жаңы кадрлар келди. Эми бу жерде адашып келип калгандар, финполицияда иштеп жүргөндөр, фазан менен кекиликтин айырмасын билбегендер, теке менен бугундун айырмасын билбегендер, сасна менен ёлкасынын айырмасын билбегендер иштебеш керек. Кыргызстан жаныбары жаратылышы өтө оор акыбалда. Ушундай кыргыз элкемиз кайда бирөөнү карайбыз. Биздин келечек эртең мындай проходимцтердин канчасы келип эле камчасы башка көзгө чаап эле акчаны менен жүктөп алып кетип калат ар кандай номерлерди ыргытып коюп. Ошо клювать этебиз да. Андай болбош керек. Биз выживать этиш керек. 10-20 жылдан кийин аман калышыбыз керек. Аман калышыбыз керек. Казыркы эң чоң көйгөй бул тазалануу, эң чоң тазалануу. Бул жаш балдар постоянно чабылат. Жаш балдар не обязательно СМБда, ЖМВДда, жаш балдар дайыма финанс министерствода деле көп жерлерде жаш балдар мабыр болушат, кол коюшат, иш кылышат, анан кийин камалышат. Биз качан ушу жаш балдарды коргоп, жакшы тарбиялап, сактап калганга үйрөнөбүз. Эмне бизде улуттук идеология иштебейт? Кыргыз элим. Бүт причина ошо жаштарды демиктирип, алдап, пайдаланып, анан байкуштар ысырат этип, калгандар болсо калкып. Мен айтпадым, акчасына эле келди бул шумчук. Экинчи рейске келди десем ишенбесең. Алтын рейстер салды да алдап качып кетти Ташиев деген акмак. Анан сен ойлойсуң анан национальный герой деп. Национальный герой деген мына биз кайсы талай коюп тамак ичебиз, кайсы жерде деп любой кыргызга кыйналып турат. 2 күнүн биринде салпакта учуйм. Анда герой көрөсүң. Болду министрлер, адистер менен кеңешип иш кылгыла, Болду. Тоодо текенин баары курттап чирip өлбөш керек. Уйларыбыз оорубаш керек. Именно ошол тармактарды күчөтүш керек. Именно душман кол салган, Белорусская война башталган жерлерди күчтөтүш керек кыргыз элим. Реорганизациянан кайда бир миллион сомдорду экономикаға миллиард деген акчалык келечегибизди талкалатабыз. Кыргыз элим, министрлер жакшы иштегиле. Паткалим деген жолобош керек. Силердин ар бир тармакта тырышкан, мындай көп сүйлөбөгөн, ойчул, жакшы кишилер бар. Ошолорду уксаңар, ошол жолду билет. Кандай кетишти, кантип мамлекетте өнүп жүрүштү. Силер аларды укпайсыңар. Силер мактаган шүмшүк пиарщиктерди угасыңар. Бир жол иштегилечи, аз калды азыр ужечи. Биз аябай эл манипуляцияга түшүп, зомбировать этилип калдык. Иштеш керек мамлекет үчүн. Укканды билгиле, бат-бат жыйналыш кылгыла, уялбагыла, чогултуп тамак алып бергиле, чай уюштургула, кеңешкиле, чогулуп, машбара кылып иш кылалы. Эмне үчүн Советтер Союзу оңолуп кеткен билесиңер? Дайыма жыйналыш болчу, дайыма коммунисттик жыйналыштар болуп, кеңешип, колдоп, кол көтөрүп, анан иш болду. Анан кадыр кийинки жылдарда таштын кишиси, таштын кадры, садырдын кадры дегенде болбош керек. Бир гана мыйзам, мамлекеттик кадр болуш керек. Болду. Паткалимден токтоткула. İşteydi Kırgız elin.